Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Нурланбек Тургунбек уулу, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын тутумуна мүчө кылып шайлап бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ошону менен бирге эле Кыргыз Республикасынын аймактарында жарандардын шайлоо укуктарын жана референдумга катышуу укуктарынын сакталышын камсыз кылуу үчүн президентти, жогорку кеңештин депутаттарын, жергиликтүү кеңештин депутаттарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларын шайлоону жана референдумду даярдоону өткөрүүнү камсыз кылуу үчүн милдеттеримди так аткарууга даярмын. Мындан сырткары шайлоо мыйзамдарынын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча дагы өз милдеттеримди аткаруу үчүн иш алып барамын. Урматтуу Нурланбек Тургунбек уулу, сиз азыр борбордук трибунадан элиме кайрылуу жасаганга мүмкүнчүлүк бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу депутаттар, сиздер менен мына 4 жылга жакын убакыт ичинде чогуу иштедик. Бул аралыкта бир топ мыйзам долбоорлорунун үстүндө иш алып бардык. Ошону менен бирге эле мына депутаттык ишмердүүлүк учурунда элдин түйшүгүн жеңилдете турган бир нече мыйзам долбоорлорун сиздер менен чогуу демилгелеп, айрымдары кабыл алынып күчүнө кирип иштеп жатса, мына айрымдары талкууда алына турган мезгилге келип жетти деп ойлоймун. Ал эми жогорку кеңешке айрымдарда жогорку кеңешке келип бул жерге сиздер менен ага, эже, сиңди, ини тапканыма сыймыктанам. Анткени мына сиздер менен биргеликте сиздердин бай тажрыйбаңыздар мына ушул элдин түйшүгүн көтөрүп чыгып, көптөгөн маселелерди чечип бергениңиздерди мына ушул жерден биргеликте көрдүм жана мындан ары дагы мына ушул сиздер менен элге кылган кызматта жылуу мамиледе калам деген үмүттөмүн. Ошону менен бирге эле мына шайлоочулар менен тыгыз байланышта болуп, алардын сураныштарын аткаруу максатында мамлекеттик жана муниципалдык органдар менен бир катар социалдык долбоорлордун үстүндө чогуу иш алып бардык. Элдин суранычын ишке ашырууда жана колдоо көрсөтүүдө жардам берип келе жаткан министрлер кабинетине терең ыраазычылык билдиргим келет. Ошону менен бирге эле келечекте демилгеленген элдин сураныштарын дагы мындан ары дагы аткарып берет деген үмүттөмүн. Урматтуу мекендештерим, сиздердин ишениңиздер жана колдооңуздардын аркасында депутат болуп шайланып, сиздердин кызыкчылыктарыңыздарды өкүлдүк кылуу мен үчүн чоң сыймык болду. Сиздердин активдүү жарандык позицияңар жана катышууңуздар мага ар дайым дем күч жана жоопкерчилик сезимин берип келди. Бирок мен бул депутаттык ыйгарым укугумду тапшыруу чечимин кабыл алдым. Депутаттык кызматтан кеткениме карабастан, биздин коомчулуктун жыргалчылыгы үчүн жана ошондой эле жарандардын жашоо шарттарын жакшыруу үчүн мындан ары дагы иштөөгө өз күчүмдү жумшаймын. Түшүнүү менен кабыл алганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиремин жана коомубуздун жашоосуна мындан ары да активдүү катышууңуздарды үмүт кылам. Урматтуу депутаттар, сиздерге көңүл бурганыңыздарга рахмат. Шайлап бергениңиздерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат.